Мен Камчыбеков Абдырасул, Талас обласынын тургуну болом. 2020-жылы жүрөгүм ооруп, приступ болуп, больницага келдим. Больницага келсем, текшерип көрүшүп, алар эки стент коебуз дешти жүрөгкө. 10 күн больницада жатып, ал жактан чыгып, Кубанычбек таапка келип көрүндүм. Тамырыман кармап көрүп, стент койдурбай деле койсоң болот, дарыласа болот деп айтты. Ошол моментте мен сразу анда врачтардын айткан эмесинен баш тарттым. Анан кийин Кубанычбек таапка келип, 2 курс лечение алдым. Жылда барып көрүнөм больницага. Бияк Кубанычбек таапка да келип, бир сыйра көрүнүп кетип атам. Врачтар көрүп, алар жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы экенсиң деп айтышып атат азыр. Стент кокус стент койдуруп калганда оор нерсе көтөргөнгө болбойт экен. Азыр Кудайга шүгүр, мурункундай элемин. Айылда жумушумду кылып эле жакшынакай эле жүрөм азыр. Мени ушундай оорудан аяктырган Кубанычбек таапка рахмат, үй бүлөсүнө рахмат. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Бул эми ошол Камчыбеков Абдырасул деген жигит ошо жүрөк оорусу менен приступ болуп, айылында Кировка районунда ооруканага жатып калып, ал жерден 10 күн бир курс лечение алып, андан ал жерден направление алып биздин Борбор шаарыбыздагы кардиологический центрге келген экен. Ошол жерде дарыланып атып, анан алардын туугандары кайрылып калды. Ушундай биздин балабыздын жүрөгү ооруп келди эле. Азыр врачтар стент койдуруш керек. 2 стент койдуруш керек экен. Эгерде стент койдурбасак, башка жолу жок болуп атат деп врачтар ушундай сунуш кылып атат. Эгерде өзүң макул болсоң, эми ден соолук сеники, чечимди өзүң кыласың. Мен мындай мажбурлабайм, өзүм көргөн адамдарды көрөм. Эгерде азыр бир операциядан башка варианты болсо, ошону пайдаланайлы деп сунуш кылам. Кээ бир учурда андай мүмкүнчүлүк болбой калат. Бул жигиттин мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан сен өзүң чечкин иним. Стент койдурам десең, каалагандай өзүң койдуруп жасаткын. Эгер жок, стент койдурбайм десең, больницадан чыкканда мага кел. Мен колуман келген жардамды берейин дегем. Ошондон кийин ал жигит 10 күн больницада жатып, бир курс лечение алып, анан врачтарга өзүнүн ыраазычылыгын айтып, бирок мен стенттен баш тартам. Сиздерге эч кандай кайрылуам жок. Мен ушунда элдик медицинага барып дарыланам деп мага келиптир. Бул жерде мындай мен деп, же менден эле айыгат деген сөз жок. Же болбосо буларды биз диагнозду айтканда врачтар билбейт, же бул билбейт дегенден алыспын. Мен алардын баардыгын сыйлайм, баардык илимди. Бул жерде баягы операциясы жок, мүмкүнчүлүк барбы жокпу ошону байкап көрөлү дегенбиз. Ана ошо мүмкүнчүлүк бар экен, мен кабыл алууга алып, өзүмдүн курс лечениямды болжоп, мынча күн келесиң, мына дарыларды ичесиң деп дарылагамын. Андан кийин жакшы болуп калдым деп айылына кеткен. 6 айда бир жылда бир келип турчу. Мага келгенде мени кайра ошол өзүм кардиологический центрге бар дечимин. Анализтериңди тапшыр, бүт текшерүүдөн өт. Алардын койгон диагноздорун кайталап көрөлү десек, ал жерден жакшы, жүрөгүң жакшы болуп калыптыр. Азыр стенттин кереги жок, муктаж эмес экенсиң деп. Анан мен текшерип көрүп, мен дагы ошондой диагнозго кошулам. Бара бер деп үйүнө кетиргенбиз. Ошондон бери мына 3 жыл убакыт өтүптүр. Ошондой диагноздон кийин 3 жыл өмүр сүрүп атат. Эми баягы стент койдургандан кийин алар баары менен тааныштырып, врачтар маалымат берген экен. Стент койгондо нагрузка кылбашың керек, немеде дары менен жашашың керек, режим строгий ушундай деп. Анан бизден дарылангандан кийин азыр эми ал режимдерди да кармап, биздин да режимди кармап, мына Кудай таалам буйруп насип кылса 3 жыл өмүр сүрүп, айылында өз окатын баарын жасап жүрөт экен. Анан бул жерде мен бир гана кошумчалап айтайын дегем. Элдик медицинанын касиети бар, күчү бар деп далил катары гана муну. Реклама эмес, далил катары. Мына биздин кыргызчылык дейбизби, таопчылык илим дейбизби?
өзүнүн орду бар, медицинага кошкон салымы бар деген ойду гана айткым келет.